Кыргызстанда келерки жылдын март айынан тарта ар бир аймактагы мечиттин молдолоруна 8 000 сомдон айлык бериле баштайт. Жылдын аягына барып ал сума 20 000 сомго чейин көтөрүлөт. Бул тууралуу мамлекет башчы Садыр Жапаров 3-элдик курултайда билдирген. Демөөрчүлүк фондунан бир жылга айыл аймактын молдолоруна 233 бекен ушундай молдолорго 8 000 сомдон зарплат берип атабыз азыр. Эми марттан баштап бүтүндөй өлкө боюнча молдолорго бере баштайбыз. Мечиттердин молдолоруна. Бул 4000ге жакын мечит. Ар бир айылда бирден, кээ бир айылда 2 мечит бар. Муфтиятка караш тийиштүү. 8 000 сомдон акча бере баштайбыз. Зарплат. Постоянный. Марттын аягынан баштап. Жылдын аягына барып, ар бир молдо 20 000 сомдун тегерегинде айлык калат. Бирок ал каражаттар казынадан эмес, башка каржы булактардын эсебинен ишке ашырылат. Бул тууралуу өлкө башчы бүгүн кабар агенттигине берген маегинде билдирди. Анын себебин Кыргызстан светтик өлкө катары динге кийлигишпестигин, мындан улам мамлекеттик бюджеттен каржыланбастыгы менен түшүндүргөн. Ага карабай муфтиятка жардам берүү улантылат, дейт Садыр Жапаров. Бул каражаттар бюджеттик каражаттар эмес. Мурда муфтият тараптан көңүл бурулбаган каражат булактарын мечиттер тарапка, тагыраагы молдолорго буруп берүү жагына жардам берип жатабыз. Молдолор бүгүнкү күнгө чейин эмгек акы алышпайт. Ошондуктан ар бир айылдын молдосу эмгек акы алып иштесин деп жатабыз. Ошондо милдеттүү түрдө иштешет. Башка динге же башка агымга кирип кеткендерди тарбиялап, бир гана муфтиятка баш ийип, ханафи мазхабына кайтаруу жагын муфтият молдолорго жүктөсө болот. Муфтияттын сөзү да молдолорго өтүмдүү болот. Чачыранды болуп жүргөн дин тармагы тартипке келет. Өзүбүз бир эле элбиз. Анан 15-20 агымга кандайдыр бир башкача дин эрежелерине бөлүнүп жүрөбүз. Бул өтө уят жана опурталдуу нерсе. Ал эми Ажонун бул билдирүүсүн муфтияттын кызматкерлери кубануу менен кабылдашууда. Анткени мамлекет тарабынан түзүлгөн мындай мүмкүнчүлүктөр дин кызматкерлеринин ишин жаңы деңгээлге көтөрөөрүн билдирип, бул кадам Кыргызстан мусулмандарынын коомдогу ролун бекемдөөгө чоң салым кошот деп турушат. Кечэтен бери бизде өзүбүздүн группаларда, өзүбүздүн жумушчу топторубузда абдан бир имамдарыбыз жазып, аябай жакшы болот экен деп атат. Бүгүнкү күнгө чейин СМСтердин арты токтой элек десек болот. Анткени ар бирибиздин эле үй тиричиликтерибиз бар да. Ошондой эле имамдарыбыздын алдыңкылары, студенттери бар, балдары бар, көп балалуу имамдарыбыз бар. Алар үчүн дагы бул аябай бир көмөк, жардам болмок. Эгер айлык менен толук камсыздала турган болсо, диний башкармага да жакшы болмок. Анткени багы жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө муфтият абдан бир көп тапшырмаларды беребиз. Анан талап кылууда дагы бир аз кыйынчылыктар болот да. Себеби айлык бербей туруп талап кылуу кыйын. Анан бул жагында да түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө дагы, план программаларды берип иштетүүдө дагы жоопкерчилик жагынан да аябай күчөнмөк. Эскерте кетсек, буга чейин Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу райондордун имамдарына ата мекендик өндүрүштөн чыккан Chevrolet үлгүсүндөгү 40 ана кызматтык автоунaalар тапшырылган. Мындай саамалык диний кызматкерлердин ишин жеңилдетип, диний ишмердүүлүктү ийгиликтүү жүргүзүүгө өбөлгө болот. Мынакей Кыргызстан мусулмандары дин башкармалыгынын ошол түптөлгөн тарыхында биринчи жолу райондун баш имам катиптерине 40 районго бирден автоунаа берилди. Негизи бул дагы көйгөй болуп келген. Мисалы Ош облусунда Алай, Чоң Алай райондор абдан узак райондор да. Анан бул жерге барып келүү дагы имамдарга аябай чоң оорчулукту жараткан. Себеби дегенде жыйындар болот, чогулуштар болот, түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек, бир айылдан бир айылга барып, ошол убакта такси менен, маршрутка менен жүргөн деле имамдарыбыз болгон. Белгилей кетсек, өлкөдө 4000 мечит бар. Мындан ары ар бир мечитке битир садака чогултуу үчүн QR коддор коюлуп, каражат муфтияттын эсебине түшө турган система түзүлөөрү айтылган. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек.